өлүмдү тилеш бул жакшы нерсе эмес. Эмнеге? Себеби өлүмдү тилөө менен адам Аллах Таалам берип койгон, тагдырына жазып койгон тагдырга нааразы болуу. Ырыскың түгөнсө өзү итак эле өлөт ал адам. Бирок ошол алымдар айтат, өлүмдү тилегенде Аллах жазып койгон тагдырга ыраазы болбостон, анча мынча келген кыйынчылыктарга сабыр кылбастан, ошол тагдырга Кудай Тааламга нааразы болгондуктун белгиси. Эгерде ошол өлүмдү тилебестен башына түшкөн кыйынчылыкка, жашоосундагы тагдырына ыраазы болуп, кыйынчылык келсе сабыр кыла турган болсо, эки чоң жакшылыкка жетет мындай адам. Эки чоң жакшылыкка жетет. Биринчиси, ошол ар бир кыжалат, ыңгайсызбы жашоодо, ал күтпөгөн нерселер, кайгы, ушундай нерселер келип кетүү менен ошого сабыр кылса күнөөсү кечирилет. Ар бир жагымсыз абалга күнөөсү кечирилет адамдын. Биз бул дүйнөдөн күнөөбүз кечирилип кетишин каалайбыз го. Ибадат кылсак дагы, эмне жакшы амал кылсак дагы көзүбүздүн карегиндей болуп турган Аллахтан ар бир амалдын артынан кечирим сурайбыз го. Ошондой жашоодогу ыңгайсыз нерсенин бардыгы күнөөлөрүбүздүн кечиришине себепкер болот. Бул Аллах Тааламдын бизге болгон ырайымы, тууганым. Абу Хурайра радhiyallahu анхудан келет, Бухариде келген хадис 5641 хадисте мындай дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Ма юсибул муслим мин насабин вала васаб". Кайсы мусулман болбосун, ага бир кыйынчылык келсе, башына жагымсыз нерсе келсе, же оорчулук келсе дейт. "Вала хам мин вала хузн". Жана кайгы, капа, тардык келсе, "Вала ада", зыян келсе ага, "Вала гам", жүрөгүндө кайгы, капа мындай келет го ушундай. Келсе дейт, "Хатта шаука юшакуха", керек болсо бутуна тикенек кирип кетсе дагы. Мына ушуга чейин сүрөттөп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кандай гана кыжалат болбоңуз жашоодо, жөн эле кайгы келсин, эмне ошонун артынан илля каффараллаху биха мин хатая. Мына ошол себеп менен деле Аллах Таалам күнөөлөрүн, каталарын кечире берет дейт. Бул жакшылык экен да бизге Аллах Таалам. Элестетиңиз, кичинекей кээде туруп жүрөгүң кайгы келип, көңүлүң тартпай турса да, ошого да күнөөң кечирилип аткан болсо, кичинекей бир тикенек кирип кетсе да кечирип аткан болсо, эмнеге ушундай сооптордон биз өзүбүздү кур калтырып, эртерээк өлүп калышты каалайбыз? Экинчиси, ошол келген нерсеге сабыр кылып, Аллахтан жакшылыкты үмүт кылган болсок, анда бизге ошо сабыр кылганыбыз үчүн, Аллах үчүн кылсак ошол нерсени, Аллах Таалам үчүн кейип кекшибей, бирөөлөгө наалыбай, ошодон жакшылык Аллах мага ушудан сооп бер деп үмүт кыла турган болсок, биз ошол нерсеге жетебиз сабыр кылуу менен. Аллах Таалам Зумар сүрөсүнүн 10-аятында айткандай: "Иннама юаффас сабируна аджрахум бигайри хисаб" дейт. Чындыгында Аллах Таалам сабырдууларга сансыз, эсепсиз сооп берет. Сабырдууларга эсепсиз сооп берет. Башыңызга келген тагдырга ыраазы болуп, кыйынчылыктарга сабыр кылсаңыз, күнөөсү кечирилип, анан эсепсиз сооп берилсе, эмне деген бакыт. Кантип ушундай жаныбыз чыкканча өзүбүздү кыйып салгыбыз келет. Эмне үчүн кесир сүйлөп өзүбүзгө жаман өлүмдү тилейбиз?